Assalamu алейкум, урматтуу биздин көрүүчүлөр, катталуучулар. Мен бүгүн бир ой менен бөлүшөйүн деп турам сиздер менен. Тагыраагы мына ушул Кыргыз газ ишканасы буга чейин билесиздер 2015 жылдары ошол Россиянын Газпром ишканасына сатылган. Андан кийин Газпром ишканасы мына ушул Кыргызстандын бардык айылдарын, райондорун, шаарларын газ менен камсыздоо боюнча убадаларды өзүнө алган. Бүгүнкү күндө мына Кара Суу районунда, Кара Суу шаарына Газпром ишканасынын кеңсеси курулган. Мына былтыркы жылдан башталган окшойт. Мына Кара Суу районунун Сарай айыл өкмөтүндөгү ушул Кара Суу базары жайгашкан Эркин айылына, мурунку аты Жданов деген айылга мына ушул газ тартуу иштери азыркы учурда кызуу жүрүп жатыптыр. Сиздер көргөндөй мына жолдун оң тарабында ушул газ түтүктөрү тартылуу иштери жүрүп жатыптыр. Бүгүнкү күндө мына ушул Эркин айылы быйылкы жылдын эсебинен ушул газ менен толук камсыздалып калышы мүмкүн экен. Айтайын дегеним, сиздер үчүн отундун кайсыл түрү ыңгайлуу? Газ жакшыбы, арзан түшөбү, же көмүрбү, же отунбу, же тезекпи дегендей да. Негизи эле биздин ар бир айылдарыбыз, шаарларыбыз, ар бир ушул Кыргызстандагы жерлер, калктуу конуштар ушул газ менен камсыздалса, сиздердин ой пикириңиздер кандай? Кээ бири айтат, газ кооптуу экен, тигиндей экен, жарылат экен дейт. Башкасы башка дегендей. Негизи газ баллон менен ташып иштеткенден көрө мына ушундай труба менен, магистраль менен келсе, ушуну газ иштеткен. Негизи дүйнөлүк практикада ушул газ отундун эң арзан түрүнө кирет деп айтышат адистер. Ошондуктан мен айтарым, силер комментарийге жазыңыздар. Негизи Кыргызстандын бардык булуң бурчу газ менен камсыздалышы керекпи же кандай? Анткени мындай убаданы, ямага түшүп калдым. Мындай убаданы Газпром ишканасы ошо мурда берген. Миллер, Газпромдун директору, Кыргызстандын ушул бүт булуң бурчу, айыл кыштактары газ менен камсыздалат. Бүгүнкү күндө ушул Сарай айыл өкмөтүндөгү Эркин айылына ушул газ тартуу иштери жүрүп атыптыр. Кийинки этап менен башка дагы Телман жана башка айылдар дагы газ менен камсыздалат экен. Сиздердин айылыңыздарда кандай? Газ барбы, жокпу? Же болбосо газга болгон муктаждык барбы? Ушул жана башка ой пикирлерди комментарийге жазыңыздар.